Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, сиздерди кайрадан эле кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызга колдоо сөздөрүн жазып коюңуздар. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн дисциплинардык комитети грек-рим күрөшүндө 77 кг салмагында чыгып келген дүйнөдөгү күчтүү балбандардын бири ирандык Мухаммадали Гираини жазалады. Спортчу Белградда өткөн дүйнө чемпионатындагы жоругу үчүн оор абалга кептелди. Эсиңиздерде болсо, анын иниси Мухаммадреза Гираи 67 кг салмагында Олимпиада чемпиону. Мына ошол иниси күрөшүп жаткан маалда килемге Мухаммадали желим бөтөлкөнү ыргытып жиберген. ЮФИнин дисциплинардык комитети бул окуяны көз жаздымда калтырбай, Гираини 1 жыл убакытка бардык турнирлерден четтетип салды. Демек, ирандык балбан лицензиялык мелдештерден четтегени үчүн Париж Олимпиадасына катыша албайт. Көрөрмандардын көбү Гираи Олимпиадага барбаса, Акжол Махмудовдун күчтүү атаандашы жок болуп, биздин балбандын жолу оңой болот деп болжоп жатышат. Ооба, андай ой да туура. Бирок акыркы чоң мелдештерде Гираи өзүн көрсөтө албай келгенин жакшы билебиз. Акыркы дүйнө биринчилигинде бул спортчу биринчи кармашында эле жапониялык Кусакага жеңилип калган. Кусака жарым финалда Акжолго жеңилген. Демек, Иран балбаны медальсыз калган эле. Олимпиада оюндарына барган күнү да Акжол менен туш келсе, күчтүүсү биздин спортчу болору анык болчу. UFC уюмуна биринчи болуп жеткен кыргыз мушкери Мыктыбек Оролбай уулунун машыктыруучусу Тынчтыкбек Өмүрзаковдун айтымында, UFC'ге биринчи болуп анын шакирти Азиз Сатыбалдиев бармак. Бирок оор кырда алдануулан бул максатты ишке ашырууга бир аз гана жетпей калган. 2020-жылы менин окуучум Азиз Сатыбалдиев UFC уюмунда Хабиб Нурмагомедовдун инисин алмаштырып мушташууга мүмкүнчүлүк алган. Анда Азиз казакстандык спортчуга каршы чыгышы керек болчу. Бизге кыска мөөнөттө эле бул беттешти сунуштап калышты. Биз аны кабыл алдык. Бирок ал убакта карантин болуп жатпады беле. Биз кыйынчылык менен Абу-Дабиге чейин учуп жетсек, бизди 2 күнгө карантинге отургузуп коюшкан. Натыйжада биз ал турнирдин бардык медиа иш-чараларын өткөрүп жибердик. Ошондо беттешти жокко чыгарып коюшкан. Андан бери UFC'де эрежелер аз-маз өзгөрдү. Бирок ага карабай азыр да Азиздин ал жака барып калышы үчүн күрөшүп жатабыз дейт Өмүрзаков. Азиз барып калса UFC уюмунда жылдызы жанат беле, кандай ойлойсуздар? Комментарийге жаза кетиңиздер. Мыктыбек Оролбай уулу Кыргызстанга 28 ноябрь күнү эртең мененки саат 9:00 учуп келери айтылууда. Бишкектеги Манас 2 эл аралык аэропортунан тосуп алгысы келгендер барып колдоп койсоңуздар болот. Биздин мушкердин албан ийгиликтери али алдыда. Мына ушундай достор, сөзсүз видеого лайк басып, комментарий калтырып коебуз. Колдоп туруңуздар.